Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Силер менен Мирлан, Чикаго, Иллиной штаты. Анан Иллинойс деп айт, анан тиги бу дегендерге сразу айтып кетейин. Мен туура айтып атам. Иллиной бул англисче айтылганда Иллиной болуп айтылат. Жазылганда Иллинойс болуп жазылат. Вот, анан эми силер главное түшүндүңөр да, өткөндө бирөө комментарийге ушинтип жазып жибериптир. Просто мен айтарым 765 форма CBP1 менен киргендер, жаңы келип жана CBP1 менен кирип көбү social work'ну алышты, ал электер балким work алып, менин случайым ушундай болду. Мен биринчи work алдым, work алгандан кийин барып иммиграционный службага барыштын кереги жок. Сразу Social Security Administration деген офистер бар. Ошо ближайший офистерине кайрылсаңар, силерге ошол work менен барсаңыздар, ушундай кагаз берет. Ушул кагаз, бул кагазды баягы заявление таштайсыңар. Ошонун негизинде силерге 4 жуманын ичинде socialды бериш керек. Social жөнөткөн жок, меники себеби ката чыгып калган. Анан кайра бардым ноябрда. Ноябрда кайра барып, кайра башынан толтуруп заявленияны. Анан кийин ушу эки кагаз, ушул эскиси бирөө жаңысы. Дагы бир ай күттүм, анан декабрдын аяк жагында барсам, болду, биз сага жөнөтөбүз деп туруп, кайра менин баягы work'умду аябай текшеришти. Мана лупа менен айтор 3 жолу бардым, 3-чү жолу барып отуруп, анан 2 жума дегенде мага жөнөтүштү. Декабрдын аяктарында келди да мага social. Анан мен просто колго азыр убактым болбой ал эле келем, азыр келип ошол socialды алып отурам. Social бул мындай, кандай десеңер, social security number деп коет. Бул сенин налоговый номериң да. Бул баягы Москвада жүргөндөр ИНН деп айтабы, ошондой да, в общем. Бул негизи мондай кагаз түрүндө келет да. Анан бул өзү мындай узун мондай кагаз болот. Мындай анан бүктөп эме кылып аласың да. Пластиковый деп ойлобогула. Анан кийин бул social security number бул эмнеге керек? Бул негизи баягы өзүңө баягындай аккаунт ачканда, кандайдыр бир приложенияларга аккаунт ачканда, жумушка киргенде, в общем бир бул сага өмүр бою бериле турган, присваивать этилген номер болот. Ошол номер аркылуу сенин баягы налог отчисленияларың кетет. Айтор бүт кредиттен баштап бардык көп нерселерге Америкада social бул мындай обязательный документ да. Socialсыз көп жумуштар жүрбөйт. Ошол себептен бул абдан маанилүү документ, жана бул маанилүү документтин socialдын номерин эч кимге бербешиңиздер керек. Бул только өзүңөрдүн конфиденциальный, личный өзүңөрдүн номериңер болуш керек. Себеби дегенде жанакы финансылык махинациялардын бардыгы ошол именно силердин social номериңердин билип алса, ошондой махинацияларга дагы жол берилип кетиши мүмкүн. Ошол себептен socialга аябай так болуңуздар. Дагы айта кетейин, биз страховка жасатканбыз машинеге. Страховка боюнча бир компанияга, предыдущий компанияларга, American Airlines деген компания экен. В общем, мен односторонний жасаткан элем. Односторонний жасатканда мага ушундай толтура кагаз жөнөтүптүр. Бул кагаздарды мен кечээ окуп отурсам, мага 20 январга чейин могу жерде мынакей жазылып турат. Көрдүңөрбү? Ушул жерге кол кой деп турат. Кээ бир пунктларын толтуруш керек экен. Экинчи барганда дагы ушундай. То есть ушундай документтерге дагы көңүл бургула. Себеби дегенде бул жерде жазылып турат. Факс менен жөнөтсөң болот, email адреске да жөнөтсөң болот деп жанам. Бирок мен бул жерден кайсыл жерге кантип кол коюш керек, кайсыл пункттарын толугу менен толтуруш керек, мен так өзүм дагы түшүнө элекмин. Ошол себептен мен мунун офисине эле барайын деп атам. Офисине барсам, ошол өзлөрү кол ойдуруп, толтурчу жерлерин толтуруп, мынан
өздөрүнө алып калабы деген нерсе да. Анткени могу ошол мондай нерселердин баарын мынакей көрдүңөрбү, ушул жерлерге кол коюп, анан тигилерге ушул жерин айырып туруп, по идее жөнөтүш керек да. Анан кимге ушундай сыяктуу кагаздар келген болсо, аны баягындай бул жарым жылдык страховка да. Жарым жылга сразу төлөнгөн. Ушундай документтер келгенде албетте так болуңуздар. Бул жерден баягындай өткөндө дагы право алып атканда стейтмент менен тапшырып банковский, анан 1 айдан кийин, 2 айдан кийин, 3 айдын ичинде негизи пластиковый келет деп күткөнбүз. 3 ай эмес, 2 айдан кийин баягы кат жөнөтүштү. Ал катка маани бербей жүрө берип 15 күндөй өтүп кетти. Анан биз ал окуп түшүнүп баягындай дагы бир билди алып баргыча ал срок өтүп кетти да. Срок өтүп кетти дагы, берким эмне болду? Временный водительский удостоверениең аннулировать этип, cancel кылып салышты. Себеби сен вовремя ошол письмого жооп берген жоксуң деп туруп. Пришлось баягы заново сдавать да. Ошол сыяктуу нерсе болуп кетпеш үчүн документке албетте так болуңуздар. Эгер бул видео силерге пайдалуу болгон болсо, лайктан басабыз жана подписка кыла электер. Подписканы басып жана ушул видео менен бөлүшүп коебуз. Албетте баардыгыңарга ийгилик. Көрүшкөнчө.